Баткен облусунун 75 жаштагы тургуну Апиза Юсупова баштаган Көкжайык тоуындагы шайыр апалар 8 март майрамына карата иш-чарага катышуу үчүн Ала Тоо аянтына келишкен. Алар дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болушун тилеп, жарандарды биримдикке, ынтымакка чакырышты. Апалар кийинки муунга үлгү бололу деген ниетте. Элибиз тынч болсун, өкмөт өнсүн, өссүн, жакшылыктар көп болсун. Аялдардын, энелердин тилеги бул дүйнөдө тынчтык болуп, биздин эл да тынчтык болуп өнүп өссүн деген ниеттебиз. Апалар негизи бул шайыр апалар тобубузда биринчи максаты ошо өзүбүз пенсияга чыгып үйдө отуруп, небере багып эле отура бербей, биз деле ушу кыргыздын нукура ырларын ырдап, ырдабай калган илгерки ырларды ырдап, алып чыгып ырдап жүрүп атабыз. Кыргыз кийимдерди, элечектерди кийип, нукура кыргыздын кийимдерин кийип атабыз. Жаштарга үлгү бололук деп. Иш-чарага катышуу үчүн өлкөнүн 7 дубанынан энелер топтолушту. Баштарына ак элечек, ак жоолук салынган апалар борбордук аянттан Уркуя Салиеванын эстелиги турган жерге чейин жөө жүрүш жасашты. Муну менен коомчулукту Кыргыздын улуттук кийимин унутта калтырбай даңаз алуу, үрп-адатты сактоого чакыруу болду. Ошондой эле коомдук өнүгүүдө эненин ролу жогору жана маанилүү экенин көрсөтүү максат кылынган. Жалаң пенсионерлер, жаштар дагы бар арабызда. Пенсионерлер ар кайсы булуң буштан келишкен, биздин кыргыз элибиздин ошол биз улуумун биздин кичилерге, балдарыбызга кандай кийимдерибиз бар, биздин элибиз нарктуу эл болгон, ошо нарктуулугубузду сактайлык, өзүбүздүн кийимдерибизди кийип жүрөлүк деп келгенбиз. Апаларга куттуктоо сөздөрү айтылып, акындар аларга арнап чыгарган ырларынан окуп беришти. Иш-чара Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин колдоосу менен Кыргызстан пенсионерлер партиясы уюштурган. Аял апа Мейриманын башкача үй бүлөсү балдар үчүн жүрөк анын таптаза. Министр Кудайберген Базарбаевдин айтымында президенттин биринчи жарлыгына ылайык мамлекет улуттук баалуулуктарды коргоо жана жайылтууга багытталган системалуу жана прогрессивдүү иштерди жүргүзүп келет. Апаларыбыз эмес, бүгүн жап-жаш биздин кыздарыбыз дагычы салттуу кийимдерди кийип баардыгын бияка чыгышты. Анткени ата атадай болуш керек, эне энедей болуш керек, үй бүлө болуш керек, үй бүлөнүн ичинде балдар болуш керек. Ошондо биринчи укук үй бүлөдө. Андан кийин каландарды. Же болсо монтип, барыбызды монтип, бузуп коюшуп, үй бүлөнү бузуп атышат. Ошонун баардыгы мындай туруктуу болуш үчүн биз дагы баарыбыз монтип биригип, чыгып, так ушунун баарын айтыш керекпиз. Ошон үчүн биз биякта азыр баарыбыз бердебиз. Иш-чаранын соңунда бардык катышуучуларга президент Садыр Жапаровдун атынан жаз жоолуктары тапшырылды. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.